Sen ketmeci canımdan, sen ketmeci. Кырчылыкты экинчи планга таштап койгон болчумун акыркы жылдары 5-6 жылдай ырдап койгон болчумун. Тойдо өчүш болбойт да. Сагарнайым, тунлук махаббатым, жүрөгүмдө жалгыз сенсиң ары жаным. Аккордеонду кармаганда сүйүүдөн сапкы чеген эмедей эле боздоп отура бергеним бар да. Аялымда эле булчу. Аялыма караганда муну менен көбүрөөк убакыт өткөрөм. Отмандык ушуга келишиңиздер менен урматтуу спорт сүйүүчүлөр, спорт көрөрмандар. Оң канаттан көтөрүлгөн топ жана экинчи кабатта Harry Kane мыкты голду жарата билди жана эсеп сандары 1-0. Эс алып Бешташ таластан келатып жолдон адашкан. Элестет да, мен сен как будто колуң сурап атам. Кайерден сурашымды каалайт элең деп тамашалап сурап койдум. Жүрөктө сактан тугулуп, жылдызга толгон көзүмдү. Медиа Ордо YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Эл ичи өнөргөнчү деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Биз ушул эл ичинен чыккан таланттардын дагы бирин сиздерге тааныштырган отурабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу көп кырдуу талант ээси десек болот. Шоумен Тамада, ошондой эле УТРК телеканалынын комментатору жана ошондой эле биздин таланттуу мырзаларыбыздын бири Жанат Рыскул. Бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык, кош келдик. Буюрса, рахмат чакырып койгонуңуздарга. Түз эле жумуштан түз эле келип калдык. Эрте келип алсам кечирим сурайм. Эң сонун. Азыр Жанат мырза айтып атпайсызбы, жумуштан түз эле келип атам депчи. Негизи эле бир күнүңүз кандай өтөт? Ошол тууралуу бир аз баяндап берсеңиз. Мен күнүм негизи график деген, менден армированный график деген түшүнүк жок. Бир күнү эфир, бир күнү той, бир күнү конкурс, бир күнү ар кандай дейм. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Демек, сиздин күн тартибиңиз бир калыпка түшкөн эмес, баягы ар кандай болуп чуркап жүргөн учуруңуз экен, э? Алдын ала календарымды айтып бере турган болсом, мисалы меники күн ар күнгө ар кандай календар коюлуп калган. Мисалы эртең менде окуу, окуудан кийин кечинде эфир, эфирден кийин той, тойдон кийин анан үй да. Ошо сыяктуу тыгыз график менен иш алып барып атам. Буюрса баарына жетишкенге аракет кылып атабыз. Ар тармактын башын кармап аракет кылып жүргөн учуруңуз экен. Бул нерсеге жетишүү оор эмеспи? Оор эле, бирок адамдын айтат эмеспи, желаниясы болсо деп. Каалоо болсо баарын кылса болот, жетишсе болот, чуркаса болот. Ошонун аракетинде жүрөбүз, буюрса. Эң сонун. Алгач эле сиз менен тааныша алалы. Келиңиз, өзүңүз тууралуу айтып бериңиз. Атым Жанат Рыскул. Жашым 27-де, Бишкек шаарында төрөлгөм. Мугалимдердин үй бүлөсүндө. Атам музыка мугалими, апам музыка мугалими. Анан мен дагы кесибим, дипломдо кесибим боюнча музыка мугалимимин. Бирок кул жаймын дейт, куйрукту Кудай билет буйрук демекчи. УТРК спорт телеканалында эмгектенгениме быйыл туура 5 жыл болду. Үй бүлөм бар, буюрса баш кошконума 3 жыл болду. Келинчегим менен анан биринчи наристебизди күтүп атабыз. Мына бүгүн эртең деп. Ай күнү келип калды уже. Ошо. Буюрса ал жагыңызды дагы буюрса элге чогуу жарыялайбыз, э? Үйдө 3 тууганбыз. Иним азыркы тапта студент. Бүйсар Бешналиев атындагы университетте билим алып келет. Актерлук чеберчилик боюнча билим алып атат. Карындашым азырынча кичинекей 5-класс окуучу. Бирок ал дагы комузда кол ойнотуп, апамдан үйрөнүп комуз чертет. Анан ал дагы бир чоң талант ээси десем да туура болот. Анан ошо азыркы тапта өзүм деле студент дегенде магистратурада окуп атам. Ошо Бүйсара Бешналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде этномузыка таануу
факультетинде билим жогорулатайын деп атайын ошол жака магистратурада окуп атабыз. Буюрса ошо. Жанат мырза, азыр дароо эле жакшы чыгармалар менен баштап алалы бүгүнкү көрсөтүүнү. Келиңиз. Сизден кайсы чыгарма болот? Сергенде Азамат Жорбаев экөөбүздүн жаңы чыккандарынан ырдап берейин. Өзүңө кайттым же кара жаным деп айтып жүрүшөт. Ошо кара жаным чыгарманы тартып койгон. Asıl adamım, acarın balıkı, sen degen sezim, özümü tartıp, baratam canım, tosalalı beni, bardığın taştap, özüne kayttım. Sağarnayım, tonluk mahvatım, жүрөгүмдө жалгыз сенсиң ары жаным, сени дегдеп алып жолдо баратамын, асылым менин. Сагарнайым, тонлук махаббатым, жүрөгүмдө жалгыз сенсиң ары жаным, сени дегдеп алып жолдо баратамын, асылым менин. Көңүл ардагым сагынып калды, кыялга жипсиз байланып алды. Карагат көзү каранын эңсеп, башкасын коюп өзүңө кайттым. Сағарнайым, тонлық махаббатым, жүрөгүмдө жалгыз сенсиң ары жаным, сени дегдеп алып жолдо баратамын, асылым менин. Сағарнайым, тонлық махаббатым, жүрөгүмдө жалгыз сенсиң ары жаным, сени дегдеп алып жолдо баратамын, асылым менин, асылым менин. Асылым менин. Эң сонун азаматсыз. Сонун музыкалык аткаруу болду. Келиңиз анда ошол суроонун багытын чыгармачыл багытка буралы. Негизи эле баягы ата-энеңиз дагы ушул тармакта экен. Бирок баягы алма сабагынан алыс түшпөйт деп айтып коет го. Сиз канча жашыңыздан бери ырдап келесиз жана бул аспапты канча жашыңызда үйрөндүңүз? Ырдаганым 5 тарткан эле ырдайм. Ата-энем музыкант болгонго алардын кылган ишин көрүп, үйдө ырдашат, үйдө мен кичинекеймин, тойго эричип алышат. Анан конок үйгө мейман келе турган болсо, мен балам ырдайт дейт, табуреткага чыгарып коет, заңкылдап ырдай бересиң. Ошентип отуруп эле бала кезимде түркүн ийрип бардык. Ак шола балдар хорунда ырдадым бала кезимде. Жанагы Дем театры бир кезде тамаша коюп калды эле, баягы хор, балдар хорунун турайт эмеспи, анан бир баласы мынтип уктап калып калат го. Мынтип калып калаган бойдон. Мен да ошентип калып калгам да, же менден алганбы, же мага чейин эле болгонбу андай нерсе. Күн балдары дегенде ушинтип катып калган мен болчумун да. Анан жүрүп мектепте кара сунактарга катыштым, анан кийин окуу жайда окуп жүргөндө айтор инструмент менен достошконума меники аз эле болду, аккордеон менен достошконума. 23 жашымда аккордеон кармап көрдүм. Болбосо атам аккордеон ойнойт, үйдө береме жака аккордеон бар. Ойно дейт, ойнобойм, ойно дейт, ойнобойм. Демек кеч эле үйрөнгөн турбайсызбы? Ооба. Башында негизи эстрадалык ырчы болом дечимин. Анан инструментке өтө кызыгуум жок болчу. Фортепиано ойночумун, гитара ойночумун. Бирок аккордеонго такыр кызыгуум болгон эмес. Анан күндөрдүн биринде түш көрүп калдым. Сахнада өлө аккордеонумда белгилеп алып ырдап атыптыр. Мына зал көрүнбөйт, бирок толтура кишинин ощущениясы бар. Анан бетиге прожектор уруп атат. Ошону ощущение менен өлө ойноп турмун да түшүмдө. Эртеси күн, биринчи күн ошентип ата ушундай түш көрдүм десем, атам күлүп, адам болоюн деп калгансың го деп калды. Экинчи күнү дал ошондой түш көрдүм ата десем,
точно адам болайын деп калыптырсың деди. 3-күн ойгонсом өзү негизи мондай атам баян ойнойт, анан үйдө аккордеон атам өзүнүн аккордеонун ойнобогондон кийин сатып салган да. Анан баянга тиш өтпөйт деди окшойт. Анткени мен клавиш ойночумун, синтезатор пианиночу мисалы. Анан кой бул аккордеон жеңилирээк болот окшойт деп анан эртең менен ойгонсом аккордеон коюп койуп бир алдыма. 3-күнү. Демек сизге атайын сатып алып келип коюп койгон да. Атайын сатып алып келип коюп койгон, анан ошол аккордеонду баягы учурдан пайдаланып кечирим сурап айтып кетейин. Атау ал аккордеонду чоңойттум жакшы элечи, баягы чоңойтуп отуруп, аянда эң бир чоң аккордеон, жакшы аккордеонго чоңойткон болчумун. Ал кезде азыркы тыйынга сала турган болсок 100 000 сомдук аккордеон кылгам да, ал аккордеондучу. Анан анда да атам тааныштарынан аккордеон сатып алабыз, кичине акча кошуп сатып ийебиз. Өзүмдүн тентектигим айынан эле ошол кичине эркек баланын башынан көп нерсе өтөт эмеспи, анан тыйын керек болуп калып ошол аккордеонду сатышка туура келип калган. Ошол аккордеонду сатып ийгем. Анан кийин ошондо атам бир урушкан. Экинчи мен сага инструмент карматпайм өзүмдүн инструменттеримди. Ич атышканбы? Ич аябай атышкан, кечирим сурап коюн атаман. Анан кийин ошо мына 3 жыл болуп калды аккордеон менен достоошуп ойноп жүргөнүмө. 23 жашымда ойноп көрдүм. Анан 3 жыл болуп калды, мына буюрса бул аккордеонду өзүм алдым, анан жакшы бир ниет коюп койгом. Эмдиги жылкыга ошо атама бир өзү жакшы көргөн бир жакшы баян подарок этейин депчи. Анткени мурдакы баягы балалык бир атамды жууп коеюн деп ошону бир эмдиги жылкыга пландап жүрөм. Быйыл негизи пландаганым быйыл болчу. Бирок белгилүү себептер менен атам аккордеонду быйыл жабай отуруп алам деп койду, анан макул деп анан кийинки планга жылып кетти да. Бул менин өзүм 3-үнчү аккордеонум. Карагыз деп ат койгон буга. Анткени баягы эмне деп коет, бул дагы өзүнчө бир эме да. Аялымдай эле булчу. Аялыма караганда муну менен көбүрөөк убакыт өткөрөм. Анткени жумушта жанымда, тойдо жанымда. Мен үйгө көбүн эсе түндө эле барып калдым, акыркы да ошол белгилүү бир себептер мененчи. Анткени жумуштун айыртынан кубалап жүрүп эле ошол быйыл негизи аябай физикалык жактан оор жыл болду, мындай графигим аябай плотный болуп кетти да. Бул инструментке ат коюу атамдан калган. Атам машиналарга ат коюп койот. Көктеке, боз жорго, карабайыр деп ушинтип баягы сүлүк кара депчи. Ошо сыяктуу ошондон калып калган. Анан карагыз деп ат коюп койдук кушка. Ооба, эң сонун. Ушул негизи айтып коет го, ачылбаган сандыкта бычылбаган кондуз бар депчи. Ооба. Дагы биз билбеген кандай сырларыңыз бар? Сырлар көп эле. Айтыңыз. Турган болсом анда алтын түстүү сандыкты ачкан мээне келбейт, айта берсем алты кылым түгөнбөйт. Анан эми өзүмдүн оон ырларымды азыр элге чыгара элекмин. Кармап жүрөм, бир учуру келет деп. Текст жазам, ошо ырдын сөзүн жазам. Кээде болуп калат дос балдар, көп эле курдаштарың музыкант болсо анан оон жазат, арасында чымыналар бар, досум келип текст жазып берчи деп калат, кээде болот. Демек акындык өнөрүңүз деле бар турбайбы? Анчалык деле эмес, бирок мелодияга жарашам деп берип коймойбуз бар. Аны дагы кичине сөздү багып, сөздү жакшылап жазган досторуң менен кеңешесиң, ага көрсөтөсүң, эми мону эмне катасы бар экен көрчү деп. Төкмө досторум алып барам, жазма досторум алып барам айтор. Ошондой. Ошол текст жазгандардын кээ бирлери айтып калат да, мындай уктап аткан учурда оюмда мынтип туруп эле келип калды депчи. Айрымдар айтат, отуруп алып өзүң кыйнап жаздым депчи. Сиз кайсы тегине киресиз? Кыйнаган менен пайда жок, ал кыйнаганда жүрөктөн чыкмайынча жүрөккө жетпейт. Мисалы мен мындай да бир туруп эле всплеск кармап кетет, бул мындай бир башка бирөө бир чагып кетет го, ошол сыяктуу эле мындай неожиданный күтүүсүз жерден келет да. Мисалы бир текстти мен эсимде студент кезде үйгө келатам, бир 4 остановка калган, 4 аялдама. Илгам кармап кетти, телефонго жазып келатам сообщениягачы. Жазып келатам, анан ары конечныйга кеткен да мен
бирок түшкүм келбейт. Маршруткадан түшсөм эле жоголуп кетчү деп алат да бирдеке алып. Аттан конечныйга чейин барып ошол жерде жазып бүтүрүп, кайра ошол эле маршрутка менен кайра өзүм аялдама чейин келген күндөр болгондо. Кээде болуп калат мисалы. Деп кетип барат телефонго. Бир 2 саат жазып коесуң. Жүрүп өткөндө мону жазбадым эле, мага мондай бирдеке кылып койсом болот экен деп айтып коесуң. 5 мүнөттө чыкканда да бар, 5 саатта да чыкканда бар, 5 күндө да 5 жылда чыкканда да бар да. Ар кандай болуп калат. Азыр жогоруда бир жакшы чыгарма аткарып өттүңүз, ошондон кийин биздин көрүүчүлөр күтүп аткан болуш керек. Медиа Ордо YouTube каналы мүмкүн болушунча ушул келген коноктордон жакшы чыгармаларды тартуулаган аракет кылат. Жарайт. Келиңиз, ырдап бериңиз анда. Анда эмесе баягы интернеттин баарын баштарын чайкап туруп аткандарды чайкап туруп аткан Бекбай экебиздин Сауле деген чыгармасын тартуулап берейин, кабыл алып коюңуздар. Эс алып пеш таш таластан, келатып жолдон адашкан, тагдырлар болуп кайчылаш, жолуктум мага тараздан. Керемет көзү дедим, дароле өзү дедим, сүйлөсө көккөлөдү көңүлүмда, бал шири сөзү дедим, казак заты Сауле, мойнунда калы бар эле, ак окшош кызды таппай, издеп жүрөм тандап дагы эле, күлгөнү көркөм жаз эле, мүнөзү жийрек наз эле, айтор бир башка өзгөчө бир жан эле, эх Сауле, эх Сауле, эх Сауле, эх Сауле. Биз жүрдүк ойноп тамаша, кыналып сезим жанаша, бөлүнсөк эки көз ирмен, сагынып кайра караша, көңүлүм бөлөм дедиң, болбосо көрөм дедиң, элчишип эгер кетсе мени менен, ошондо өбөм дедиң, казак заты Сауле, мойнунда калы бар эле, ак окшош кызды таппай, издеп жүрөм тандап дагы эле, мүнөзү көркөм жаз эле, мүнөзү жийрек наз эле, айтор бир башка өзгөчө бир жан эле, эх Сауле, эх Сауле, эх Сауле, эх Сауле. Бали сон. Ушунча тармактын башын кармап, ошондой эле учурда болуп жаткан долбоорлордон дагы калбай катышып жаткан учуруңуз, ошол акыркы айтып өткөн жанагы биздин сахна деген долбоор тууралуу айтып бериңизчи. Ал долбоорго кантип катышып калдыңыз? Конкурска катышып калдым, жөнөкөй келинчегим Инстаграмдан көрүп калат. Жатпайке конкурс болоптур, катышып көрбөйсүзбү? Өзүң бир сынап көрбөйсүңбү? Сен үчүн жаташта отурасың, конкурс биринчи ташта болот. Кирип чыгып, катышып жүрө бересиз. Анан эмне болгон конкурс экенин жөнөтчү мага ссылкасын деп коем. Анан барып биринчи күнү катыштык, өтүп кеттик. Экинчи күнү барып катыштык, өтүп кеттик. Анан ошентип эле ондукка кирип калдык. Анан ошо менен тур артынан тур кубалап отуруп эле кирип ырдап чабып, кайра эфиримди алып барам. Кайра кирип ырдап чабып, кайра эфир алып барам. Ошондой болот. Акыркы мына эфирде дагы тартылганыбызда дагы бардыгын бүтүрүп коюп, анан элдин баары тарап эми деп съемка бүттү деп баары үйгө кетип баратса, мейли туугандар да эфирге кирип калып калган учур болду. Кызык ошондо катышуумдун себеби баягы не деп коет, спортивный интерес болду, чынын айтыш керек. Кырчылыкты экинчи планга таштап койгон болчумун акыркы жылдары. Айрыкча дагы ушул им тактап өткөн кесипкөйлүк ырчылыктан.
тойго мейли бул баягы тойдо өсүш болбойт да. Мындай бир өзүңдү чыгармачылыкта өстүргөнгө деп таптакыр 5-6 жылдай ырдабай койгон болчумун. Баягы өзүмдү өстүрүү максатында. Анан кайра катышуу баягы өзүмдөн кенже балдар менен катыштым, өзүмдөн кенже болгон. Алардын мындай дымагын көрүп кызыгуу күчөп отуруп ушундайга чейин кетип калды. Кызыгы ошондо болду. Кайрадан өзүмдү баягы студент кездегидей, жаңы университетти бүткөндөгүдөй болуп, өлө бир күчкө толуп турган эме баягы вокалда деле машыкпай койсоң формаңан кетип каласың да. Мында деле мага формам кетип катышкандагымда формама кайра келип баратам десем туура болот. Ал конкурста мисалы калыстар тобу деп айтсак болот, калыстар тобу бар болчу, анан ал жерде атайын ырга жараша аткаруучунун формалары болуш керек деген сыяктуучу. Сиз айтып атпайсызбы, 3-этажда баягы 3-этаждан 1-этажга чуркап түшүп эле ырдап кайра чыгып кетип аттым депчи. Формаларыңызды кандай алып аттыңыз? Даярдыктарды кандай көрүп аттыңыз? Даярдыкты өзүм кабинетимде эле көрүп аттым. Анан Гүлнар Суранчиева экөөбүз бизде насаатчы катарында, биздин тайпанын насаатчысы катарында экөөбүз, анан экөөбүздүн жумушуна барып даярданып аттык. Андан тышкары экөөбүз даярдангандан келгенде кабинетти жабам, эшиктин ичинен илем колонканы болушунча бакыртып коюп ырдайм. Эртең менен жумушка келатып кийимдерди үтүктөлгөн кийимдериңди алып, жумушка келип вешалка кылып коесуң, жүрөсүң, съемка дегенде костюмуңду кие калып, формаңды кие калып астына түшө каласың, бүткөндөн кийин кайра үстүнө чыгып туруп, кийим чечесиң да, рабочий кийимди кие алып, андан ары жумушуңду кылып жүрө бересиң. Келинчегим жумушуна кетти беле же доктурга кетти беле, мен өзүм жапалан жалгыз үйдөмүн. Эркектер өзү баягы үйдөн бир нерсе табышыбыз өзү бир тозокко. Издеп отуруп жанагы жерден келинчегимдин кара плащын таптым. Футболкамды таппай, кара футболка таппайм, кара футболка келинчегимдин футболкасын алып алдым. Келинчегим мындай бош кийгенди жакшы көрөт да. Оверсайз. Оверсайз. Анан мага бактым ошо оверсайз кийип калганы жакшы болду, мага чак келип калды да. Анан эгерде мындай тыпыйган боло турган болсо, анда таптакыр эме болуп калмак. Бир майкадай эле болуп калмак. Анан ошол күнү гана айтпай калыптырмын, калган бүт дайындап алып кеткем. Келинчегим дайындап коет. Келиңиз. Сизден кайсы чыгарма болот? Баба Равшан Тургунбаевдин Түнкү серенада деген чыгармасын тартуулап берейин, кабыл алып койгула. Жарыкты куп тебелеп, жылдызды көктөн себелеп, күн келди жумшак жыпчылуу, көз кылабай бөтөгөрөк, жымыңдай жылдыз түнүндө, ай санайт барын түгөлдөп, ак куларын өтөр көчтү, толкунду минип жүргөндө. Кучактап жумшак булуттай, сүйөмүн дедиң унутпай, ошол сөз кызыл гүл болуп, жүрөктө өсө туруктай. Унутпайм өттү кезимди, өчүрбөй ошол сезимди, жүрөктө сактантуу кылып, жылдызга толгон көзүмдү. Унутпайм өттү кезимди, өчүрбөй ошол сезимди, жүрөктө сактантуу кылып, жылдызга толгон көзүмдү. Жүрөктө сактантуу кылып, сүйүүгө толгон көзүңдү. Баракелде, сонун чыгарма болот. Келиңиз, артынан суутпай эле чыгармаларды жаңыртпайлы. Мейли, жарайт. Мындай аткаруу, мындай үндөн кийин сөзсүз түрдө ырдашыбыз керек бүгүн. Мейли, жарайт анда сиздерге.
башкачараак. Менин бала кезимде көп уккан чыгармалардын бирин аткарып берейин сиздерге. Турунал Нурматов «Чымыңдай жылдыз» деген чыгарма бар. Турунал Нурматов раматлык агайын. Бул чыгарманы атам менен досу экөө көп ырдайт эле. Ошол чыгарма кийин ойлоп көрсөм таптакыр ырдап көрбөгөм, бирок мээнимде калып калган экен да. Анан кийин бир тойдо ушуну билесиңби, ойноп кетип ырдап кетти, анан ошо ойдон ырдап калдым да. Көрсө бала кезде деген нерсе калып калат экен көбүндөчү. Көрүндүң мага көз кырың салып, көңүлүм сага бөлүнө калып, сезимди козгоп, кай жака кеттиң, асманда учкан жылдыздай жанып, жымыңдай жылдыз карайм жайгала, супса көрүнөт сенсиз айлана, жымыңдай жылдыз карайм жайгала, супса көрүнөт сенсиз айлана. Карайм эмнеге, тиктейм эмнеле, турмуштун таттуу сүйүүсү белең, таттуу кыялга байланып жүрөм, гүл көрсөм назик зымырайт денем, жымыңдай жылдыз карайм жайгала, супса көрүнөт сенсиз айлана, жымыңдай жылдыз карайм жайгала, супса көрүнөт сенсиз айлана, супса көрүнөт сенсиз айлана. Баракелде, сон чарма. Келиңиз анда, ошол чармачыл багыттан узабай эле, сиз негизи ар кимдин өзүнүн жүрөгүнө жакын оңдор болот эмеспи? Сизге жан дүйнөңүзгө кайсыңысы жакын? Эгер мен мындай да негизи мен музыка тандабайм. Жакшы музыка болсо угуп кете берем. Мейли фольклордук жанрда, мейли рок, мейли рэп болсун. Мисалы мен плейлистимде күнүмдүк плейлистимде мисалы Бекбурбиевдин 90-жылкы запистеринен баштап, мисалы Өмүрзак Айыповдун агайдын ырдаган Көк сулуусун коюп алып отура берем, мисалы Раматлык Нурак Абдрахмановдун запистерин коюп алып отура берем. Анан кийин эле Рамштайн угуп салышым мүмкүн, Бегиштин бир альбомун угуп салышым мүмкүн. Ушундай аралашып кете берет да мендечи. Өзүм эгер аткаруу иретинде айта турган болсок, мага эстрадалык жаатта мындай динамикалык чыгармалар жагат, лирикалык чыгармалар көп ырдай албайм. Анткени билбейм, же ачыла албаймбы, бирок аккордеонду кармаганда сүйүүдөн запкы чеген эмедей эле боздоп отура бергеним бар да. Аккордеон менен билбейм, башка аккордеон менен лирикалык чыгармаларды аккордеон менен жакшы ырдайм. Балким ачылган ушундамы аккордеон менен баягы кайгылуу ырларга эле ачыла алам да. Учурда дебейин, эми буга чейин эле сиз ушул тамадалык кызматты да аркалап жүрөсүз. Бул кызматтагы өзүнчө бир жоопкерчилик. Ал жумушка кантип келип калдыңыз? Ал жумушка негизи эле баягы студент кезде биз тамадаларга музыкант болуп иштеп жүрүп, биринчи мен негизи кафеге ырдап иштеп чыккам. Музыкант болуп кафеде ырдап иштеп жүргөн жеринден бир күнү ошо Өрөк байке, Опок байке келип калды, анан "Эй, иним, тамадан эрчип музыка кое аласың" деп калды. Мен "Эмне болду байке, тынчсыздык десем, "Музыкантым ооруп калды" деди, "Же келбей койду" деди айтор. Аракет кылып көрөйүн дедим. Анан биринчи күн коюп көрдүм, андай кылып коюп көргөн эмес болчумун. Кафеде
кафеде ырдап эле иштечимин да мен. Анан коюп көрсөм жакты деди. Болду экөөбүз тойлордо анча иштешип туралы деп анан. Тойло биринчи кадамды ошол байке ачып берген. Анан жүрүп ар кайсы тамадалардын коштоочусу, музыканты, диджей болуп жүрдүм. Андан кийин ар кайсы тамаданын жакшы фишкасын жаттап ар кимден ар кандай нерсени сиңирип отуруп анан ар нерседен бирдеке аралашып отуруп өзүңдүн бир нерсең чыгат экен. Өзүңдүн бир программаң, өзүңдүн бир стилиң, өзүңдүн бир алып жүрүү методуң, элди башкаруу методу анан ошонун арты менен эле буюрса той алып барып жүргөн 10 жылдай эле болуп калды буюрса. 18 жашымда алып барып турдум тойду. Тойду 18 жашымда алып барып турдум. Башында эл тамадасың деп таң калып, аябай арыксың го деген болгон, жашсың го деген болгон. Анда азыркыдай бет жок, курсак жок. Мындай көзүңдө дагы эле балалыктын оту кете элек. Ушундай болот экен анан. Киши көрсө ишенбей. Киши көрсө ишенбей. Ар кандай болду эми буюрса азыр көргөндө. Негизи эле жаш тамадалар тенденциясы башталганынан көп деле болгон жок да, бир ашып кетсе 10 жылдан кичине эле көбүрөөк болду. Анан эл эми көндү да. Ага чейин тамада десе бир чоң улуу байкени элестетчүбүз да мисалы. Тамада десе бир салаваттуу чоң бир байкени мындай. Ошол УТРК спорт каналында сиз комментатор кызматын аткарасыз. Ал жака кантип келип калдыңыз? Сиздин ар бир тармагыңызды монтип бөлүп карайт окшойсуз го. УТРК спортко мен келгеним 2021 февралда келгем. Мына быйыл 2026 февраль. 5 жыл болуп буюрса. Келип калган сөзү жөнөкөй эле. Кастинг жөнүндө жарыяны окуп калдым. Окуп калганда иним окуп калыптыр. Айтты, барасызбы байке, барып көрбөйсүзбү деп артыман бир жума жүрдү. Жазып көрүңүзчү, мен айттым, менден башка журналисттер барат, ал жака деген кесипкөй журналисттер иштейт. Менде каякта журналисттик кесип, мен музыкантмын. Байке билесиз го спорт жөнүндө. Барып көрбөйсүзбү деп мени бир кыйнады, эки кыйнады анан тажатып жибергенден алып келчи эмне кылыш керек экен десем, анан почтасына жөнөтсөңүз анан дальше өстүр айтат экен деп калды. Ошентип эле резюмемди жөнөттүм. Анан кийин сүйлөшүүгө чакырышты. 60 бала барганбыз. Ошонун арасынан 2 бала өтүп кеттик Кудайдын буйругу менен. Ошентип анан иштеп калдык. Сизден азыр сурансак болобу? Балким анча-мынча биздин көрүүчүлөр сиздин сүйлөгөнүңүздөн бул ошол бала турбайбы деген сыяктуу үмүттө калсын, Ошо негизи жөн эчтекени көрбөй туруп комментат баяндама берүү өтө кыйын да бизгечи. Ар дайым туугандарга барып калсаң деле, тааныштарга деле баягы чогулуштарда бирдеке айтып кала беришет анан биздекени көрбөй туруп айтып өтө кыйын анан аракет кылып көрөлү. Отманды ушуга келишиңиздер менен урматтуу спорт сүйүүчүлөр, спорт көрөрмандары, спорт ышкыбоздору, бүгүн бизде футбол майрамы. Кез келип жаткан айтылуу Мюнхендик Бавария менен Дортмундтук Боруссия кез келүүдө, жана бул Германиянын 2 ша командасы азыркы тапта Бундеслиганын 1-ордун бөлүшкөн турат. Ал арада оң канаттан чабуул башталып жата, Серж Гнабри 1-экинчи oyunчунун жазгырып өттү, буштама жакындап келди дагы оң канаттан көтөрүлгөн топ жана экинчи кабатта Harry Kane мыкты голду жарата билди жана эсеп сандары 1-0. Эң сонун. Биз ошо футбол көрүп отургандай эле болдук окшойт негизи. Эми аны баягы бул азыр мен сүйлөп бергеним бир бөлөк, бирок эфир учурунда ошол күтүүсүз нерсенин адреналини бир бөлөк, бир көзүң ноутбукта, бир көзүң экранда баягы процесстин баягы өзүнчө бир 90 мүнөт отурасың, 45 мүнөттөн 2 тайм, бирок ойлоп көрсөң сүйлөйм эле деп ойлойсуң да, бирок ушунчалык чарчап чыгасың эфирден. Ушундай бир измотанный чыгасың. Ушундай болот, бизде жумушта кызык окуялар ушундай. Үй бүлөлүк багытка суроо бергим келип атат. Канча жашыңызда үйлөндүңүз ошондо? 24 жашымда үйлөндүм. Келинчегим деле ошо эмеде улуттук телерадиодон таптым. Кантип таанышып калдыңыздар эле? Негизи илгери эле таанышып болчубуз. Манас университетте окуп жүргөндө ал 1-курс, мен 3-курс. Анан интервью аларга
журфактын кыздарынан көбүнчө интервью тартып келгиле, бир адам каарман жөнүндө билип келгиле деп тапшырмаларды берет эмеспи. Ошондойго тартканы келишип, өздөрү каалаган кишиси болбой калып, анан мен чыгып калам алдынанчы. Байкести тарта албайлы деп корбусу менен келип тартып кетишет, мен анан ошол жерден таашып калабыз. Анан кандай жакшы деп жүргөнбүз, анан мен маани деле көргөн эмесмин. Анан кийин жумуштан кезигип калдык. Практикасы бүтүп, жумушка калып атыптыр. Анан жакшы иштеп калган турбайсың, анда чогуу иштешет экенбиз деп. Анын музыка каналында иштеп, мен спорттон анан кезип эле койчубуз да, мындай көрүшкөн жерден кандай деп өтүп кетчүбүз. Күндөрдүн биринде эле ошо эптен себеп болуп отуруп эле сүйлөшүп кеттик. Ошо баш кошконубузга 3 жыл болду, буюрса биринчи наристебизди күтүп турган учурубуз ай күнү деле келип калды. Буюрса сүйүнчүлөп чалкашыбыз мүмкүн. Ооба, буюрса ошол көрүүчүлөрдүн эсине салалы, сиздин ошол кызыңыздын колун сураган мезгилиңиз интернет желдей тарап кетти эле, Ооба. Келиңиз ошол тууралуу айтпайсызбы? Ал идея кайдан келди эле? Ал идеяны мен негизи мындай болгон. Өзү колун сураардын алдын мен мынтип суроо берип таза берет элем да негизичи. Ар кандай эмедеги суроолорду. Анан бир күнү ошо эме болуп калып, бир кино көрүппү, анан колун сураган жери бар экен да. Анан элестет да, мен сен как будто колуң сурап атам, каерден сурашымды каалайт элең деп тамашалап сурап койдум. Чоң бир залдан же болбосо Эйфель башынын алдында эл көп чогулган жерде дейт. Эйфель башына барганга мен де азыр мынтип ойлонуп, ичимен мынтип күлүп атпайм. Эйфель башына сага. Азыр мен де каяктагычы ал жака. Деп анан ошол жылы эле колун сурайын деп ойлонуп жүргөм, анан чоң бир концерттен сурагым келди. Концерттен сурайын деген ой болду. Анан карасам жакшы бир концерт күзүндө болмок экен. Октябрларда Зиверттин концерти болмок экен. Аны күткөнгө убакыт болбоду. Анан коллегалар менен сүйлөшүп отуруп эле, ушундай болот, сен как раз футбол бар да жакында, ошондон сурап калбайсыңбы? Учурдан пайдаланып Кыргыз футбол союзу жүрөктөсүңөр. Аябай сонун жардам, өлө сонун жардам беришкен, ошол Акшумкардын кийимин беришип, репетициясына чакырышып, жанат могул жерде монча мүнөт өткөндө чыгасың, монча мүнөт өткөндө даяр бол деп анан келчеме курбус экөөнө билет берип койгон болчумун. Стадионго футбол көрүп кеткиле. Досум бүгүн келинчегин колун сурайт экен деп койгом. Үйлөнөй, ошо как раз биздин клубда, биздин баягы чөйрөбүздө бир дос балабыз үйлөнөйүн деп жүргөн кез болчу да. Деп, жакшы болгон турбайбы деп. Сен каякта болсуң деп, мен пропуск менен биздики комментаторлордуку, мен медиа зонада матч бүткөндөн кийин келем деп коем. Карап коем, ал кирип келди, мен үстүнөн карап турам, анан капталдан Азат деген кесиптешибиз бар. Ошол жардам берип экөөбүз кирип барганбыз. Негизи бул идеянын автору ушу менин коллегаларым Бексултан Усеналиев. Башкы креативный идеяны ошол айткан, ушундай кыл деп. Эң сонун. Эр киши үйлөнгөндө бир өзгөрөт, балалуу болгондо бир өзгөрөт дейт да. Үйлөнгөндөн кийин сизде кандай өзгөрүүлөр болду? Үйлөнгөндөн кийин кандай өзгөрүү болду? Жоопкерчилик алганды үйрөндүк. Мурда өзүң тек башың үчүн жыргап эле жүргөн болсоң азыр. Койго куй. Үй билен карайын, койго куй, азыр балалуу болгондо калдым деп баягы тытынып калат экенсиң. Баягы интернетте бир видео чыгып кетпеди эле. Мотивацияны каяктан алып атасыз дегенчи. Үйлөнсөң мотивациянын пайда болгонун билбей калат экенсиң деген. Үйлөнгөндө өзүнөн өзү келе берет экен, билбейм. Ар бир адамдын жашоодо карманган принциптери болот да. Сиздин жашоодо карманган принцип. Жашоодо принципте ар бир нерсенин өзүнүн отдельный принципи болот. Мен жүрөгүмө жаккан нерсени кылам, жакпаган нерсени кылбай коем. Каалам келгенде кылам, каалабам келбегенде кылбай коем да. Бирок ошол нерсе адамды
токтотуп да коюшу мүмкүн экен, күчөтүп да коюшу мүмкүн экен да. Айла жок, өзүмдү контроль эткенге үйрөндүк, бирок эң башкы жашоодо принциптерим бул жактыбы кылыш керек деген принцип бар да. Баягы мисалы Акаржан жактуу, мага алышым керек. Бир нерсени көрүп калдым, ошону кылыш керек дегендейчи. Жанат мырза, бизге келип бергениңизге чоң рахмат. 1 сааттан ашык сүйлөштүк окшойт э. Бүгүнкү көрсөтүү сонун көрсөтүү болду деп ишенем. Сизди бийиктиктерден көрөлү, чыгармачылык ийгилик, ар тараптуу чуркап жүргөн инсандарды негизи эле сыйлайм, урматтайм. Ар бир ишиңизге ийгилик каалайм. Анан бизге жыйынтыктоо максатында бир жакшы чыгарма менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктасак. Келиңиздер, анда сиздер үчүн Дүйнө деген бир чыгарманы тартып алып берейин. Бул чыгарманын автору Өмүрбек Рахманов деген агай. Мындагы атам баягы мен бала кезимде ырдап жүргөндөн кулакта симталган ырлардын бири экен. Анан атам могул ырдын тексти кандай эле деп ырдап калгам, бул ырды ырдап жүргөнүмө 1 жыл болду. Ошол философиялык жакта мааниси терең ырда. Жайдын кечин жыр каткан, адырдан соккон жел болот. Биримдик болсо достордо, бирине бирден болот. Бири көргөн дүйнөң ушулго, бир жери толбой кем болот. Бири көргөн дүйнөң ушулго, бир жери толбой кем болот. Асмандан жемин таба албай, айланып жерге куш конот. Арзусун кызгап жигиттин, арманды кылган кыз болот. Буралган гүлдөй сулуулар, буйурган жанга эле туш болот. Буралган гүлдөй перилер, буйурган жанга эле туш болот. Сака башты кол кылган, набасы күчтүү менет бар. Тиреги болгон өмүрдүн, тирүүлүк деген дөөлөт бар. Жараткан кенен болсо да, жашоого берген мөөнөт бар. Жараткан кенен болсо да, жашоого берген мөөнөт бар. Бири көргөн дүйнөң ушулго, бири жери толбой кем болот.